саламатсызбы Сапарбек байке? Ассаламу алейкум. Арбаңыз. Японияда мисалы эмне жакшы болсо ошонун баарын көрсөтүп, элге чагылдырып, анан бергенге аракет кылып жүрөсүз да. Рахмат. Анан алгач эле суроо мындай сизге. Сиздин бала чагыңызга кайтып баралычы. Детство. Баягы бала чагыңызга кайтып баралы, анткени сиз ушул биздин Теңир тоолу нарын жергесинде тактап айтканда ат башыда чоңоюп өсүп жүрсүз. Анан ошол жака кайтып барсак да. Негизи бала кезиндеги Сапарбек кандай Сапарбек эле, ушул жөнүндө айтыңыз. Мен ат башыга барганда анан тиги подписчиктерим бүт барып сурайт. Сиз ат башынын кайсы жеринде төрөлдүңүз депчи. Оказывается, мен көңүл буруп турмун да, ошо ат башы десе эле тиги ат башы деп ойлоп жүргөм. Оказывается, Атбашинский район деп Союз убагындагыдай ачык айынды, анан түрлүү Калинин, Акмуз деп, оказывается, бүт бар ошо ат башы болуп кетет экен да. Анан мен постоянно айтам, мен ат башынын центрине төрөлдүм депчи. Азыркы тиги аттын башы турган жерде мурун кинотеатр бар. Баягы советский 5 копеек менен киного барчубуз да. Азыр ошонун ордуна аябай сонун прям аттын башы бронзовый турган жыргайм да, барган сайын сүрүп кетишем да. Ошол ат башы, акимият барбы азыр деген, ошо ат башынын напротив көчөнүн нар жагында акимият бар, азыр акимият болуп калыптыр. Анын артында гостиница, ошо гостиницада апам иштечи, менин апам, мамамдын энеси, апам ошо бакчыда, потому что атам менен энем мугалимдер болуп, мамаша русский язык, русский литература, папаша болсо физика, математиканы берчи. Тиги 5 жашка толгондо эле биз ушу Нарынга көчүп келдик да, потому что атамды деген тиги школдон кийин тиги Атбашинский ГЭС, анан Нарынский ГЭС ошол структурага кирип келип иштеди да. Ал ГЭС деген Нарында Красноармейский көчө бар. Азыр тиги УВД барго, ошо детский сад болчу. Ошо ылдый Нарын сууга чыкканда эле ПЕС деп бир контора бар болчу. Ошол жерде көп жыл иштеп, анан ошол жерден квартира берип, үй как раз ошо үйдүн жанында болчу. Тиги Красноармейский көчөдө 76 беле 75 беле билбейм. Ошол жакта жашап калдык да. И 1-класска мен Чкаловко баргам. Баягы знаменитый Нарында Чкалов деген директор Унгефюк Владимирович, по-моему. Советтер Союзунда өзгөчө мындай, республика боюнча атагы чыккан мектептердин бири болгон деп мен угуп жүрөм. Немецкий күчтүү болчу аябай. Күчтүү мектеп. Немецкий азыр күчтүү болчу. Ошол 1-класска деген азыр деген баягы основной зданиясы бар, эски зданиясы. Ошонун арт коросунда кичке бир этаж младший школа бар, ошол жака 1-класска баргам. 1-класска барып орусча окудук. Ошон үчүн азыркыга чейин сиз мындай орусча калыптанып калгандыктан кыргыз тилине бир аз эме болуп калды. Кыйыныраак болуп калдыгы, анткени орусча чоңойдуңуз да. Буга мен постоянно айтам, кыргыз тилди мен ТикТокко чыккандан баштап жаттап баштадым. Потому что чет өлкөдө эми чын айтайын, кыргыз тилин эч ким колдонбойт. Болбойт, за граница чыксаң кыргызча сени эч ким түшүнбөйт, хотя бы английский, кытайский, корейский, немецкий или французский или японский, и орусча билиш керек. Потому что азыр өкмөт жанталар эмес старается, бүт дело производства уже кыргызча болуп калды да. Анан бүт баарын кыргызча кылып аткандан кийин все равно литература, көп китептер орусча, поэтому, это, наверное, со временем поменяется время. Бүгүнкү Сапарбек менен бала чактагы Сапарбектин айырмасы бар да. Бала чагыңызда сиз кандай Сапарбек элеңиз, мындай шок белеңиз же тескерисинче мындай жоош бала белеңиз, кандай элеңиз? Ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Төрөлгөндөн баштап эле хозяйственный бала болчумун да. Кичке кезимде эле тиги меш жагып эле, көмүр ташып эле. Эмгекчил постоянно короодо, постоянно тооктор бар, койлор бар, ошолорду шыпырып эметип. Мен уже 1-классмын да. 2-класс, 1-класс, ошол убакта магазинге кирип, МТС магазине, РТС магазине кирип, ошол жерден бир бөлкө нан алып, жарым килограмм май алып сличный, үй көп да, үйдө. Анан 2 литр сүт алып, анан кайра келип, чай кайнатыш керек, сүттү кайнатыш керек болчу. Эмнеге ошо сүттү кайнатыш керек да? Азыр эстеп көрсөм, эмне мынчалык биз кыйналганбыз деп ойлойм да. Анан сумкамды алып, портфелимди алып, анан жөнөймүз колго. Баратканда тиги Пестен баштап тиги базарды өтүп, анан стадионду өтүп,
анан тиги военный городок деп анан чыгып барчубуз. Ошо баратканда анан тиги домашний заданиени жаза калчумун досторуменчи. Математика, русский языктарын эптеп жазып. Короче, троечник болчумун. Окутчубуз бүт балдардай элечи. Эл менен кошочу. Анан келгенден кийин суббота воскресенье келгенде деген почти үйгө отуруп атчымын да. Ушу кечке эле эшикте жүрчүбүз. Эртең менен чыгабыз тогузда, анан кошунан барып рогатка тиги бактарга чыгып алып, бактарды тийип, мына колдун барып кесилген бычак мененчи. Мында шилесиң, тигинде шилесиң, рогатка жасайсың. Рогатка жасап алып, таш чогултуп алып, тиги көчкөндөрдү атып, аларды нарусун жеңине барып, аларды ууруп, жайып кетип, бышырып аны жейсиң. Охотник өзүнчө элечи. Анан старшийлар да бар да, Тимур бар болчу, тигилер бар, Замир деген байкелер, местный байкелер менен. Алар чегет, анан бизге да берет, а биз дагы, ну давай попробуем деп биз да чегип, анан нарусунда тиги балык карматчыбыз. Азыр эстеп көрсөң, сөл жыланга эле күчөк менен эле, таш менен ыргытып эле балык кармапчыбыз. Азыр билбейм, азыр кантип кармайт азырчы. Обязательно бирдеме бир хитроумный бир приспособление керек экен да. Мурун кандай балык түшчү эле. Азыр сөл жанга түшпөйт го дейм. Ошентип хулиган болчу, анан пугаш жасатчыбыз, тиги трубканы ийип алып, ичине ширеңкени башын теметип алып, анан тиги резинка менен кечинде элди коркутуп, это жайында. Футбол ойнотчубуз, чүкө, тиги кыттан куюп алып, тиги эметип алып, чүкө ойнотчубуз. Чүкөнү жөн ойнотчубуз, фантиктин эмесин ойнотчубуз. Тиги шоколадтардын, конфеттердин фантиктер деп коет, тиги оберткасы. Ошону коюп алып, ошо ойнотчубуз. Машинкабыз бар, биягында рогаткабыз бар. Обязательно бирдемелер бар да. Семечки чагып коюп, тиги эмелерге окшоп подражать этип, анда союз киносу көп мындай эме жок болчу темалар. Ну, обычный Тимур его командадай да. Бирок Сапарбек байке ошол учур аябай мындай жакшы учур болуш керек, азыркыга салыштырмалуу. Анткени көбүнчө балдар ойночу, бири-бири менен ушундай эми любой корого киресиң, любой үйгө киресиң. Спокойно кирип барып, постоянно ачык кирип барып эле чай ичсең, жарма бар, жарма иччүбүз. Тиги жанында кошуна Майрамбек менен Мырзабек үйүнө кирсең, айран бар, каймак бар, постоянно нан бар. Пейилген эңгестеңиз. Свободно. Любой үйгө ачык киребиз, жейбиз, каалаганча чай ичесиң, аласың, эч ким деп айтпайт. Собственно болчу да кирип, анан телевизор жок болчу биз үйдө. Телевизор. Тиги кошунабыздын тиги Абдулла байкенин үйүндө телевизор бар болчу да. Кинолор башталганда, мультфильмдер башталганда. Чогулуп барасыңар. Бүт талпабыз баягы. Азыркы союз кинонун көргөндө билбейм, андай көрө элек, мына японский кинолор көрдүм да, эскичи мурунку. Кино баягы телевизор койгондо эле япондун балдары кирип орап барып эле, бизде эле экен. Анан еще один момент, тиги кичке кезимде мен деген парикмахер болгом. Тиги канча жашыңызда? Ошол эме 3-4 класстан баштап эле жана машинка бар гочу, чач алгыччы. Ошо менен баягы биз кичке кезибизде баягы чүпчү эле барчу да биякта. Чүп эле калтырып койчубуз. Көкүл деп коет го. Ошо машинканы алып, анан кошунан бары келип, мага келип, анан отурсуп алып, ошондо ойлонуп турмун. Азыр биз тиги парикмахерскийге кирсең, мындай байлап коюп, анан бирдеме сат. Анда жок, кайдан? Ошол эле ойдон отурусуп эле, анан баягы алып баштаганда жулат, анан сөгүнөбүз, мушташабыз, тытышабыз. Канча согуштук анда, канча тепки жедим, канчасын сабадым. Машинка мененчи үзүлөт, чүпчүк сон, анан өзүмдүкүмдү алдырчумун. Тиги башталар багачы. Азыр эстеп көрсөк, сон эле убакыт болуптур. Азыркы аны азыркы жаш, аны билбейм, аны бир кино тартыш керек. Потому что кыргыз кинолор көргөндө, недавно белый пароходду көрдүм, нераскрытая тема да. Жөнөкөй мындай бар, мурунку жашоону тиги уважаемый режиссерлор, тиги колорит жок, анан глубина жок деп тиги кайгыбай, ошо биз жашаган мурунку жашоону биз тартсаңар сонун кино болот деп ойлойм. Кино деп калдыңыз. Кино демекчи сиз ушул мындай чыгармачылыкка дагы бир кадам таштап, сценарий жазып көрөйүн деген ой болгон жокпу сизде? Не, улам, ты чё? Нет, андай жок, андай жок. Мен тиги школдан келебиз да. Анан суббота воскресенье, суббота тиги все-таки атам эме да, физик, математик мугалим да. Анан тоголокто кичке эме столубуз бар го. Отурусуп алып, дневниктерди беребиз. Анан дневниктерди текшертчи. Анан тиги агамдыкы пятерки, сестренкам пятерки, братишка. Мен колсу 3, 4, 2. Деп анан сөкчү.
сен ким болосуң деп суратчы. Анан мен айтчымын шофер болом депчи. Десем эниң урайын деп сөкчү. Шофер болосуң, келесиң депчи. Тиги жакта камчы илинип турчу. Мен аны деле айтайын, уже атам каза болду, эми жаккан жер жайлуу болсун. Светтин проводу бар го. Провод тряпками, тряпочный. Ошондон камчы жасап болгон, ошо менен, ну, наверное, мен аябай тентек болчумун. Ошо менен аябай 1-2 жол чапчы да, чыдачымын. Мне положено воспитание такое было. Ал учурда ошондой болчу да. Эң эле көп ушу мен таяк жедим болуш керек. Сиз шоктуңуз майынан, Ну, эле жок. Билбейм, мен эмнегедир хулиган болчумун. Анан постоянно кайшы айтчымын. Атам бирдемеси кайшы айтчымын. Мамаша бирдемеси, ай жасабайм. Жакса жасайм, жакпаса жасабай басып кетип калдым. Сиздин мүнөзүңүз ошондой болсо керек анда, Онду 77-жылы бүтүп калдым да, балыкчыданчы. 8-ти Чкаловдон бүтүп калдык. Анан папашаны Балчинский горком партия перевод болуп, анан мен, папам, анан карындашым үчөөбүз рыбача келип жашап калдык да. 9-10 балыкчыдан бүтүп калдым, Макаренкодан. И сразу политехнический институтка өткөм да, механика машиностроительный факультетке. Тиги азыркы ФПИ деп коет го. Ошол жакка 3 жыл окуп калдым. Но тилекке каршы эмнегедир мени тиги штангага жазып коюштур да. Тиги любой университеттерде клубтар болот го, институттарда. Волейбол, баскетбол, футбол. Мен штангага жазып коюптур. Мен билбейм, мен кичке кезимден тиги 12 жаштан баштап эле там салып баштаганбыз нарындачы. Ошондо көп иштеп калдым да. Жер кастым, кирпич салдым, штукатурка, анан плотник, электрик, анан эмне гана жумуш жасагам деп, ошонун баары пайдасы тийди да. Анан ушу политех 3 жылдан кийин тиги стипендия албай калып, физкультура, ушу физкультурадан зачет бере албай калып, штангадан. Анан тыштап салгам, армияга кеттим, 80-жылы армияга кеттим. 82-жылы Брежнев как раз каза болуп, 82-жылы ноябрда. Мен Усиновдун приказы менен келип, Бишкекке келип калдым декабрдын 3-үндө. И ошондо армиядан келгенден кийин 1 ай жыргап жүрдүм да. Ошондо атбашчылык Таекемдин досу Шекен Майке деген как раз Совминде совет министр бар болчу да. Ошол жерде экспедитор болуп иштечү, шофер экспедитор болупчу. Анан мен чакырып калды. Давай бизде эме бар. Ай, эме брачка деп койчу, иним деп койчу. Иним, менде эме гаражда Ирас турат. Армянский бусик. Ирас. Ошонун мотору клинит этип калган. Ошону давай жасагының, ошону айдааның, давай эме иштегиниң. Жөн жүрбөйчү депчи. Пока ошону жаса депчи. Алардан деп шофер экспедитор болуп орношуп, кафе Чынарга. Тиги кинотеатр Октябрь бар го, ошонун артында кафе Чынар деп чоң бир кафе болуп. Азыр глобус салып туруп. Ошол жерде 1 жыл иштедим. Тиги продукты ташып, Совминовский ресторандарга, столовыйларга. Ошентип жүргөндө анан Таекем бар болчу. Таекем менен тиги Байкем экөө одноклассник да. Анан ай сен менин инимди тартып кеттиң деп анан бас деп мени милиция чакырды да. Кой, сен 1 жыл иштедиң Шекен Байкеде. Кой, эми мен да иштечи депчи. Тиги милиция чакырып кетти да. Ошондон мен УВД города Фрунзе, азыр УВД болуп калды. Ошол жерде милиционер водитель болуп орношком. Жигули айдагам да. 5005 депчи. 5005 ФИА депчи. Азыр Японияда менин машинем бар, номерлери 5005. Ошол бойдон калган. Таң калыштуу, Анан водитель болуп иштеп калдым. 84-төн баштап 1 жыл иштегендин арасында Суталиновду ташып калдым, начальник УВДнчы. Тиги Абдыбек Асанкулович отчествосын билмекем, уже унутуп эле калдым. Ошо Абдыбек байке айтты: "Ай балам, тиги водитель жакшы экенсиң, армияны бүтүп келиптирсиң. Давай медкомиссияны өткүнүң, анан школа милиция өткүнүң, уголовный розыска кирип иштегениң, хваткасың бар экен" деп. Ошол киши, может быть, билип койду. Сизге түрткү берди, Все-таки наставниктерди биз укчубуз да. Как скажут, ошондой болчубуз да. Анан ладно, опер болоюн деп, наверное, ошол мен кичке кезимде бөбөктөрүн багып жүрүп, ошо нарында хулиган болуп жүрүп, ошонун баарын жашоонун баарын көрүп жүрүп, ушул анан улан бир нерсени айтып коеюн. Тиги кичке кезимде любой жерге барсам эле акча тапчумун. Бүйтүп барып эле бир сум 1 рубль, анан 3 рубля, артын 10 рублей, анан 50 копеек, 10 копеек. Всю жизнь уже. Азыр деле Японияда жүрсөм акча табам да, жаткан акчаны. Эмнегедир билбейм, но ошо кызык болгон да.
бул дагы бир мындай жараткандан берилген касиет окшойт да сизге, или любопытный мы, или айткандай шкалап аңды эле комментарий жазышат го мага. Байки аңды эле жүрөсүң, шкалап жүрөсүң, агент болуп калгансыңбы? 007сиң. Любой менин бүт баарын көрүп билип жүрөсүң депчи. Наверное, все-таки переизбыток энергии или переизбыток любознательности. Балким Сапарбек байке, сиздин табиятыңыз жараткандан берилген бир ушундай касиет. Балким жараткан ушундай касиет берген сизге. Может быть, айтып атпаймынбы, тамекиде тарттым, хулиганда болдум, мушташтым, потому что, нарында мындай да. Базар школа жакка баратканда Альчок дегенде банда тиякты бандасы бар болчу. Алар менен мушташ өтмөйүнчө кайра келе албайсың. Ичке келиште мына бүт мурункулар билет да. Любой райондун, өзүнүн райондун тиги мальчик хулигандар обязательно эми бири-бириси менен мушташып дос болуп, ошондой жашап болчу. Ошол да интересный экен азырчы. Өзүнүн эне тилинде, кыргыз тилинде таза сүйлөй албайт экен. Орус болуп калыптыр деп да бир сындашты да. Анан ошондой инсандарга, күйөрмандарга деги эле эмне айткыңыз келет? Эмне деп айтат элеңиз? Ой, эмне деп айтам мен? Они правы. Азыркы заманда алар туура. Я не спорю. Я стараюсь. Жантылашып атпаймынбы? Кыргызча үйрөнүп. Например, мурун албетте деген сөз билбейчүмүн, азыр албетте. Кыргыз тил жаттап атам. Бирок ошол комментарий жазган балдар, эжелер, карындаштар ошолор жардам берип атышат. Еще не время, мына Владимир Ильич айткандай, успей жаттайм мен. Если силер мени депутат кылып избирать этсеңер, кыргыз тилде экзамен берем. Тамаша. Нет, туура замечание, туура критиканы принимать этиш керек. Жаттап атам балдар, таң калбаган. Мына ошо жатты. Улан мен ошо кыргыз тил жатташ үчүн, кыргыз тилди деген жатташ үчүн китеп окусаң кирбейт экен. Анан радио окусаң да кирбейт экен. Закономерно мындай да. Среда болуш керек экен. Среданы эмне деп коет? Элдин арасында жүрүп. Элдин арасында. Элдин арасында жүрүп, кыргызча сүйлөшүп, анан сүйлөшкөндө алар мен түшүнбөй калганда сурап берсем, алар мага үйрөтүп берет. Мына азыр базарда, любой Кудай бергенде жүрөм, Орскийде жүрөм, шаарда любой киши менен жолугуп, учурашып, кыргызча сүйлөшүп аракет кылып атам. Жакшы. Аны деген мен япон тилин жаттаганда мен ошончо жаттаган болчумун. Бүт бары мына улам постоянно мага вопрос беришет. Байке, япон тилин канча жылда жаттадың? Жарым жылда жаттадым. Мен постоянно айтам го, мен дудук болуп бардым да, мен ким билип тур Япония барып калам. Мен дудук болуп барып бардым. Япон тилин өмүрүмдө укпаганмын, билген да жокмун. 91-жылы Ито-сан менен жолугуп, ошол япон тилин уккан болчумун. Ошондо аялым переводчу болуп берген. Вот, андан бери Японияга барып, кокуй, магазинге барыш керек, эшикке чыгыш керек, кошуналар менен учурашыш керек, сүйлөшүш керек, автобуска отуруш керек, поездге окуш керек. Ошондон баштадым. Среда. Анан азыр келип алып, мен деген жүрүп бүт баары менен учурашып, стараюсь ошол бүт баары менен кыргызча сүйлөгөнгө. Орусча. Жакшы Сапарбек байке. Кыргыз элинин арасында жүрүп, кошо үйрөнгөнгө аракет кылып жатам да атасы. Да. Жакшы. Буга дагы чоң эрдик, чоң нерсе керек. Азаматсыз аракет кыла бериңиз. Аракет кылса сөзсүз түрдө акыбет кайтат дегендей. Баары бир кыйынчылыктар болду да. Анан кандай кыйынчылыктар болду? Кандай кыйынчылыктарды өттүңүз? Ошо жөнүндө кыскача айтып берсеңиз. Кыскача айтканда, например, примерді приватизация Россияны. Например, биз мигранттар Россияга барып, аябай кыйналышып атпайбы? Жумуш жок. Анан любой сен профессияң жумуш менен таба албайсың. Обязательно чернорабочий болуп иштешиң керек. Мен деле Японияга барганда мен же специальностьум жок, же тил билбесем, анан любой черный жумуш жасачумун. Любой черный жумуш жасап бир первое время. Анан сразу эле балдарым айтып калды. Балдарым садикке бергенде эле алар сүйлөп баштаганда айтышты: "Папа, алфавитти жатта, грамматиканы жатта, жакшылап сүйлөсөң, жакшы жумуш табасың" деп балдар айтканда, анан аялым да кошулупчу. Анан ошондо эле мен сразу эле айфонум 95 бар, русский, японский переводчик. Ошо менен тил жаттап баштап эле, тилди билип, анан өзүңдү сатышың керек да. Азыр биз капиталистте жашайбыз да. Өзүңдү предлагать этишиң керек. Мен моундай жакшы жасайм, моундай таза жүрүм, моуну таза арчимин, моуну таза коем. Акырын шумна эч кимге жардам мебаку деп коет, мешать этпейм деп. Ошондой өзүңдү көргөзүшүң керек. Ошону көрүп, анан капиталисттер сени жумушка алат. Ошо не знаю, мен бир жылда эле тил жаттап эле, жарым жылда жаттап, үйрөнүп эле, анан
уже 1 жылдан кийин жакшы жумуштарда иштеп баштагам да. И эми акчасы да Японияда бүт бар мени сурайт, средний зарплата канча деп. Средний зарплата аякта жок. Там идет почасовая плата. Эң минимум 1 саатка $6. Самый минимум. Андан кийин уже баштайт. 7, 8, 9. Мүмкүн ошол сиз бала чагыңызда өзүңүз айтканда ата энеңиз дагы мугалим болуптур. Анан агартуу тармагында эмгектенип экенсизден ошо үйдө көп китептерди окудум деп атасызбы? Мүмкүн ошонун жыйынтыгы сизге бүгүнкү күнгө мындай жакшы жемиштерин берип жатат десек болот. Бул китеп окугандын пайдасы, жакшы. Анан улан айтып атпаймынбы, мен тиги ошо китептерди окуп, анан сайыс убагында Москва деген, бизге деген тиги недосягаемый болчу тиякта. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, мен уже 3-4 жолу барып келдим Москвагачы. Москваны барып, ушул постоянно мен видик Кызыл площадь, ГУМ, театрлар, анан тиги Эрмитажда бүт баарын тарттым. Анан улам мен постоянно сук болсо да калпак менен жүрдүм да. Ооба, мен көрүп аттым сиздин видеолоруңузду. Орустар азыр аякта сложный, сыймыктанып аттым да. Аякта аябай сейчас моральный, анан политический аябай эме да, сложно. Аябай мындай кыйын да. Мына балдар деле айтат, тиги ошол жерде мен спокойно жүрдүм да, мына силер эме орустарга, ну, русские друзья деп коет го, соотечественники. Мурун биз все мы были братья, сестры. Ошол жерде жүрдүм, мынакей, вот советская Киргизия, мына Кыргызстандан келдим деп. Но көбүнчөсү билбейт Москвада. Вы из Монголии депчи? Нет, я не из Монголии. Вы что, ребята, деп айтам да. Менен тең кишилер да. Вы что, ребята, очнитесь, я это Кыргызстан десең, Кыргызстанды билишпейт экен. Кыргызстан деп Кыргызстан десең алар Афганистан, Пакистан деп демеди. Ана мен Киргизия десең алар деген, советская Киргизия деп учурашып, как там у вас деп, как деп аябай, ну, уже 5 мүнөттөн кийин дос болуп калчубуз да. Сөткө түшүп аттым, жүрдүм, Ленинградта жүрдүм, Санкт-Петербургда. Кулагым тоңуп атса дагы калпакты кийип алып деңиз. Калпак кийип алып десем, Ленинград сонун экен. Здравствуй, любой жерге, магазинге кирейин, тиги эмелер, турган кишилер, охрана тиги эме, секьюритилер. О, приветствуем солнечную Киргизию деп учурашып атышты. Итте жыргап, көп жерден тартып алып келсең да. Ну, я старался тартканга. Разрешение сурап, общественный месталарды көрүп, постарался. Но дагы бир момент, эмнеге мен тиги чоң храмдарга, орустардын храмдарына барып аялым менен жүрдүм. Тиги өзүм половина. Ал болсо тиги всю жизнь литература, художественный болуп, анан давай это посмотрим, Спас, давай этот Исаакский дегенде эле мен, конечно, давай деп эле бүт көргөзүп. Менин делом что? Мое дело снять, показать вам. А аялым болсо культурный программаны бүт ошо аялым жасап атты, поэтому ну, туура түшүнгүлө деген сөз да. Осака деген шаарда Экспо 2025 мен постоянно айтып жүрөм. Ошол жерге Кыргызстандын делегациясы барат. Тиги Норуста Талай Кулежеби, азыр унутуп калдым, Бозин таанышып, ошол эжеде барат экен. Постараюсь ошо Экспону тартып, ТикТокко салам. Постараюсь. Ну, Инстаграм, Фейсбукка кирсе жүктөйм. Кирбей калса ТикТокко кирип көргүлө. Мен постоянно айтышат, байке, вы блогер депчи. Мен что-то мен блогер деп еще эме. Подписчигим аз да. Потому что Ленинградтан, Санкт-Петербургтан бир кыска жол, эки кыска жол болсом, мы блогер из Казахстана деп анан, а сколько у вас подписчиков? 2,5 миллиона деген чалкасына түштүм мен. Аре, мен вообще пацан салага турбайм. Араңы 100 миң араңы. Поэтому мен тиктокер деп айтып атам. Мен автобустан, базардан, любой жерден жолса, ой, сен баягы тиктоктерсиң, мен баягы тиктоктермин деп жүрөм. Мен азырынча блогер эмесмин дегендей. Не, блогер болуш үчүн
профессиональный уровень окуш керек, микрофон алыш керек, анан тигине камерасы. Эксперттер көп, мугалимдерим көп, сенсейлерим көп. Сапарбек аябай өзүнүн возрастынан, мындай айтканда, жаш курагынан жашыраак көрүнөт экен деген дагы суроолор болду да. Анан сиздин жаштыгыңыздын сыры эмнеде деп сурагым келип атат. Эмне деп Неге жаш көрүнөсүз? Билбейт мен. Мүмкүн баягы Японияда жашаган үчүнбү? Жок, андан эмес. Тиги мен недавно эле баанда эле түшүндүм. Постоянно өзүңө айтышың керек экен. Мен ден соолуктумун, я всегда здоров деп айтыш керек. Анан мен 100ге чейин жашайм деп туруш керек экен, мындай целчи. Мен 100ге чейин жашайм, анан азыр мен жашмын деп анан постоянно тиги жаш баладай эле мен жыргап эле жүрөм. Мен уялбайм, эчтекеден тартынбайм. Учурашам, каткырам, күлөм, кээлерде ыйлagым келсе ыйлайм. Ну а чё, жашаш керек. Просто может быть ошондон, не знаю, ана постоянно движение басып жүрөм. Тиги мен подписчиктерим билет, спорамды оңдодум мен 2 жолу сеанска барып. Азыр 3-чү сеанска барам. Кичине нервим ооруп атат, но уже басып жүрөм чуркапчы. Велосипед тээп жүрөм постоянно. Шаарга 2 жолу эле машина менен чыктым, и всё. А так шаарда машинеге отурсаң кысылат экен киши. Может быть мен тиги көнүп калгам кечке эшикте жүрүпчү. Кичке кезимен эле короодо жүрчүмүн да. Же жумуш жасап, же ойноп, же анан азырда үйдө отурбайм. Обязательно эшикке чыгам, жардам берем, сүйлөшөм, учурашам. Вот, ошондой да. Кыскасы кыймыл аракетте көрүп жүрөсүз, а? Кыймыл аракет. Тамак болсо биз бүт кыргыздын тамагын жейбиз үйдө. Аян, лагман, манты, фунчоза, плов, чучпара, фрикадельки, борщ, гороховый суп, бүт баарын жасайбыз. Обычный эле көрсөтүп калып атпайсызбы? Көрсөтөм мен, нормально. Кадимкидей эле кыргыздын улуттук тамактарын көрсөтүп. Ну, может быть, улан все-таки психология. Мен уже кардым, мен пенсия чыктым, кой. Мен эчке жасабай отурайын деген. Мында мен деле отургум келет, мен деле жаткым келет. Андай болбойт го. Эме, жанталашып ушу жашап алайын деп. Жашоого умтулуш керек, э? Постоянно, мен чемьях уже могу балдарга молодежьтончу. Мына азыр айфонду көтөрүп алып чуркап жүрөм го. Мына азыр мен да мактанып коеюн. Бул келгенден баштап, может быть, ушунун да причинасы бар. Буну окуп, комментарийлер окуп, анан подписчиктердин эмелер просьбаларын окуп, ошо мени чуркап жүрмүн, жантылашып. Аягым деле азыр унутуп калды. Сен эме, тиги подписчик суранбады беле, жасадың белең депчи, анан мен ёки деп алам, эстип алам, чурканып калдым дейчи. Ушунун образование, азыркы балдар ушундан образование алып атпайбы? Анан байкелер айтып атпайбы? Байке, бизди укпайт балдарыбыз. Сиз тугат, сиз айтыңыз деп. Поэтому ушуга айтып, жаштарды воспитание кылам го. Эгерде сөгүнөм, так что көтөргүлө, кечирип койгула заранее деп айтам. Ошо. Дагы эле күйдү күчтүүсүз дегендейчи. Анан ушундай мүнөзүңүздөн жазбай, ушул эле темпте, энергияда жүрө бериңиз деген тилегимди айтамын. Анан акыркы суроом болсун сизге. Келечекте кандай дагы максаттарыңыз бар? Жалпы эл үчүн, Кыргызстан үчүн болсо да жеке өзүңүз үчүн кандай максат планда? Эми Кыргызстанга келгенде в первую очередь тиги природа деп ойлойм. Мен постоянно жайында көлдө жүрөм да. Ошол жерде мусор таштабагыла деп анан мусор чогултуп жүрөм да. Ошол основной цель. Любой жерге барсам тазалыкты кармап жүрөм да. Ну и естественно, эс алам. Может быть, ошонун баары билбейм. Аралашып турат постоянно. Эс алып жүрөм, сууга кирсем, айнек, бирдемелер терип жүрөм. Обязательно бирдеме жасаш керек да. Любопытный мына бирдемени табып, чымчыкты көрсөм тартып, ошентип. Не знаю. Вот такой родился, да? Анан Японияда Кыргызстанды уже кыргыз балдар көп келип атат. Бүт бар сурайт. Канча депчи, уже 1000ден ашык. Уже посольство менен связь бар. Анан азыр экспо болот, Кыргызстандын эме боз үйлөрү, орнаменттер, тамагылар келет. Кудай буйруса уже Кыргызстанды билип башташты. Анан японецтер да көбөйүп калыптыр аябай. Уже хорошо. Поэтому самый основной эме мен тиги мактанбай эле коеюн, но мен народный дипломат болуп калдым да. Жакшы. Кыргызстан менен Японияны бириктирип жүрөм да. Өзүң айтып атпайсыңбы, башка бизге көргөзүп атасың депчи. Мен силерге жакшы нерсени көргөзсөм, обязательно кишиге жугат жакшы нерсе. Ну, бияктын жаман эмесин көргөзгөн жокмун? Бар, конечно. Есть. Естественно. Ну, мен стараюсь жакшы эмени тияка апарып
илгери көрүшкөнгө. Вот анан дагы мактанып коеюн эми. Мактаныңыз. Тиги Жакшы. 12 жылдык образование келгенде эле сен айтпадыңбы интервью депчи? Ооба. Связаны 12 жылдык образование менен келинчегим деген тиги 12 жылдын образованиясын 2005-2007 жылы кандидатский защита кылган. Ошол японский образованияны деген тиги для Кыргызстана приемлемо киришкенге бүт жазып, изучать этип, биздин балдар окуп калды да 12 жыл. Ошонун баарын жазып, даярдап мынакей. Министерство образования бар, айттык, телевидение ушуну сурапты. Мен азыр точно айта албайм, болобу, болбойбу деп. Но жасаш керек. Сунуш катары киришсиңиз. Сунуш катары. Анан экинчи болсо бүт баары Москвада барганда, мен Москвага барганымда бул Бул жака көрсөтүп коңуз. Биякта менин тиги китебим автобиография. Бул пробный. Первая кыргызская семья, попавшая в Японию. Жакшы. Деп орусча жасап келдим, но это пробный вариант. Эми буну деген мен деген азыр кыргызча, англисче, анан япончо. Катар дайындап атасыз. 4 тилге которуп, анан буга дагы кошулат. Анан ошо чыкканда, анан уже официально тиги эме подписчиктерим сурагандай таратып баштайм. Сатпайм, балдар эч качан сатылбайт. Мен как подарок презент сыяктуу дарить этем бүт баарына. Азыр болсо бул пробный, поэтому кечирип койгула. Бере албайм, потому что буну мен Японияга алып барып перевод жасап, бүт баарын жасашым керек да. Ошондой мынакей. Анализдей турчу нерселер бар экен. Мынакей. Мында мактанып коем, бул дагы свет да. Эң чоң эме иш бул. Мынакей экөө. Жакшы. Сапарбек байке. Ошо рахмат. Сизге да рахмат. Жакшынакай маек куруп бердиңиз. Спасибо. Менин көрөрмандарыма. Ар дайым ушундай жүзүңүздөн жылмаюу кетпей, жакшынакай, таптакай кыргыз эли үчүн жүрөктө болгон жакшы нерселер менен бөлүшүп, кыргыз эли үчүн пайдаңыз тие берсин. Рахмат. Кайда жүргөнүңүз аман болуңуз. Аман бололу. Но эме сразу доверие кечирим сурайм. Орусча сүйлөп алдым, японча мында аралаштырып салдым. Силер айткандай аракет кылып атабыз. Кудай буйрса дагы эле интервью болгондо кыргызча жооп бергенге аракет кылам. Так что заранее кечирим сурайм. Элимди ачты дегендей. Ошо. Макул Сапарбек байке, рахмат сизге. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Баягы рахмат. Жолуңуз байсалдуу болуп, аман эсен экинчи өлкөңүзгө жетип алыңыз. Япония жергесине. Спасибо. Тилектешпиз. Ардактуу көрүүчүлөр, ушун менен бизге бөлүнгөн убакыт өз соңуна келип жетти. Бүгүн сиздер Мезгил Медиа YouTube каналында руханият көрсөтүүсүндө Сапарбек капитан деген кайман аты менен белгилүү болгон TikTok баракчасындагы тиктокер Сапарбек мырза менен болгон маекке ортоктош болуп күбө болдуңуздар. Кайрадан эле сиздер менен бул эфирден көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар.